Салам достор, код модалдык этиши темасындагы сабагыбызга кош келиңиздер. Сиздер менен Окутул English. Бул биздин pre-intermediate 1 деңгээлинин кезектеги сабагы. Бүгүнкү сабакта жаңы модалдык этиш менен таанышып, англис тилинде код модалдык этиши кайсы учурда колдонулат, аны менен кантип сүйлөм түзөбүз, ошону бирге үйрөнөбүз. Анда сабакты баштадык. Менин атым Муна. Алгач сиздердин көңүлүңүздөрдү төмөнкү диалогго бургум келди. Бул диалогдо чоң атасы менен небереси сүйлөшүп атыптыр. Кеттик анда карарга алынган сөздөргө жакшылап көңүл буруп окуп алалы. Чоң ата, сиз футбол ойной аласызбы? Жок балам, мен азыр ойной албайм, бирок жаш кезимде сонун ойной алчумун дейт. Ойной аласызбы десе, ойной алчумун деп өткөн чактагы жөндөмү тууралуу сөз кылды. Биринчиси азыр ойной аласызбы деп учурдагы жөндөмү сурады. Бул карага алынган сөздөрдү эске алып туруп англис тилине которо турган болсок диалогду, бизге сөзсүз түрдө модалдык этиштер жардамга келет экен. Grandpa, can you play football? Чоң ата, футбол ойной аласызбы деш үчүн can модалдык этишин колдонду. Ал эми чоң ата жооп берип атканда no my son, I cannot play now. Жок балам, азыр ойной албайм. But when I was young, I could play very well деди. Мен жаш кезимде жакшы ойной алчумун деп жооп берди. Байкасаңыздар, чоң ата бул жерде биз буга чейин өтө элек could модалдык этишин өттү. Өткөн деңгээлдерде should, have to, may, can деген модалдык этиштер менен таанышканбыз. Бүгүн болсо жаңы ушул could модалдык этишине кезек келди. Негизи could модалдык этиши англис тилинде бир нече кызматты аткара алган модалдык этиштердин бири болуп эсептелинет экен. Анын эң негизги аткарган кызматтарынын бири бул өткөн чактагы жөндөмдүүлүктү билдирүү экен. Can модалдык этишин өткөн чагы десек дагы болот экен. Мисалы, I can swim very well. Мен сууда жакшы сүзө алам деп Алина өз жөнүндө айтып берип атат. Анан бала чактагысын дагы эстеп, Алина I could swim very well when I was 5 years old. Мен 5 жашымда эле жакшы сүзө алчумун деп эстеп айтып атат. Демек, учурдагы жөндөмдүүлүгүн can менен айтты. Ал эми 5 жашымда эле сүзө алчумун деп өткөндөгү жөндөмүн could модалдык этиш менен айтты. Ошондуктан can'дин өткөн чагы деп койсок, мындай жакшыраак, батыраак эстеп калат экенбиз. Кеттик дагы бир-эки мисал карап бышыктап алалы. She could climb trees when she was younger. Ал кичинекей кезинде дарактарга чыга алчу дейт. I could play chess. Мен шахмат ойной алчумун дейт. Бала кезде эмне кыла алчу, эмне кандай жөндөмдөрү бар болчу, ошолор жөнүндө айтты couldтун жардамы менен. Буга чейин айткандай эле couldтун өткөн чакта жөндөмдүүлүктү билдирген негизги функциясынан тышкары дагы кошумча аткарган кызматтары бар. Алардын бири бул сыйлык, өтүнүчтү билдирүү экен. Кыргыз тилине кылып кое аласыңбы, кылып кое аласызбы деп которсок болот экен. Мисалы, could you pass me the salt please? Тузду берип кое аласызбы? Сураныч деп. Бирөөдөн сыйлык формада өтүнүч же сураныч айтып сураганда колдонсок болот экен. Негизи кыла аласыңбы деп биз can модалдык этиш менен деле сурасак болот албетте. Бирок couldту колдоно турган болсок, биздин сүйлөмүбүз дагы да сылыгыраак, жумшагыраак формада болот экен. Мисалы, can you take me to a park please? Мени паркка алып барасызбы? Сураныч. Бул can менен болду. Ал эми could you take me to a park please? Мени паркка алып бара аласызбы? Сураныч. Бир аз could менен колдонгондо дагы да сылыгыраак болду сүйлөмүбүз. Азаматсыздар, келиңиздер бир-эки мисал карап алалы. Could you tell me where is the bus stop? Аялдама каякта айтып кое аласызбы? Could you close the door please? Эшикти жаап кое аласызбы? Сураныч дейт. Азаматсыздар, мына сураныч, өтүнүч билдиргенди үйрөндүк. Эми couldтун дагы бир кошумча функцияларынын бири бул ыктымалдуулук же мүмкүнчүлүк тууралуу айтканда дагы керектелет экен. Кыргыз тилинде биз буну болушу мүмкүн деп которсок болот экен. Мисалы, she could be at the library now. Ал азыр китепканада болушу мүмкүн дейт. Бир ыктымалдуулук, так точно билбейбиз каякта экенин, ошондо couldту колдонсок болот экен. Негизи англис тилинде мүмкүнчүлүктү билдиргенге дагы бир might деген модалдык этиш бар. Might менен could бул учурда мүмкүнчүлүк, ыктымалдуулукту билдирип атканда маанилеш экөөнү тең биринин ордуна алмаштырып колдоно берсек болот экен. Мисалы, the train might be late, the train could be late. Экөө тең поезд кечигиши мүмкүн деп которулду. Ордун алмаштырып колдоно берсек болот экен. Кеттик мисалдарга көз салып бышыктап алалы. It could be cold tomorrow. Dress warmer. Эртең суук болушу мүмкүн. Жылуураак кийин дейт.
Hurry up, you might be late. Бол батыраак, кечигип калышың мүмкүн дейт. Эки жерде тең мүмкүн деп которулду. Эгер орун алмаштырып it might be cold tomorrow, dress warmer десек, ошондой эле эртең суук болушу мүмкүн, жылуураак кийин дейт. Hurry up, you could be late десек деле батыраак бол, кечигип калышың мүмкүн деп которула берет экен. Азаматсыздар. Could'тун жалпы колдонулуш учурларын бир сыйра карап алдык. Эми бул модалдык этиш менен терс сүйлөм түзүүнү карап алалы. Терс сүйлөм түзүү үчүн кадимкидей эле модалдык этишке not терс бөлүкчөсү кошулат экен. Мисалы, I could not finish my homework. Мен үй тапшырмамды бүтүрө алган жокмун дейт. Байкадыңыздар, could'тан кийин not терс бөлүкчөсү кошулду. Күнүмдүк баарлашууда эсиңиздерде болсо, could not, couldn't болуп кыскартылат апостроф менен. Ошондо I couldn't sleep all night. Түнү бою уктап алган жокмун деп да айтсак болот экен. Кеттик терс формасына, бир-эки сүйлөм карап алалы. I could not speak until I was 4 years old. 4 жашыма чейин сүйлөй алчу эмесмин. They couldn't say bye to each other. Алар коштошо албай калышты дейт. Азаматсыздар. Эми суроолуу сүйлөм түзгөндү бир карап алалы. Бул учурда адаттагыдай эле модалдык этишти сүйлөмдүн башына чыгарып коет экенбиз. Мисалы, you could speak English in school. Мектепте англисче сүйлөй алчусуң деген жай сүйлөмдөн could'ту сүйлөмдүн башына чыгарып ийе турган болсок, could you speak English in school? Мектепте англисче сүйлөй алчу белең деген суроо жаралды. Кеттик бир-эки суроолорду карап алалы. Could you help me take out the trash? Таштандыны ыргытканга жардам бере аласыңбы? Could you close the window, please? I'm cold. Терезени жаап кое аласыңбы суранычы? Үшүдүм дейт. Азаматсыздар. Эми сабакта алган бардык маалыматты колдонуп, what could you do when you were a child? Бала кезиңизде эмне кыла алчу элеңиз? Ошону комментарийге жазып коюңуздар. Биз сөзсүз келип комментарийлерди ачып окуйбуз. Жоопторуңуздар биз үчүн кызыктуу. Биз болсо кийинки сабакка жылабыз. Алдыдагы сабакта модалдык этиштерди практикалаш үчүн көнүгүүлөрдү аткарабыз. Көнүгүүлөрдө жолугушканча, бул арада биздин соц тармактарыбыз бар экендигин эскертебиз. Instagram, YouTube, Telegram каналдарыбызда пайдалуу маалымат менен бөлүшүп, биз жөнүндө жаңылыктарды чыгарып турабыз. Баракчаларыбызда, сабактарыбызда жолугушканча, саламатта калыңыздар.